Күн тәртібінде üçüncü мәселе. Кыргыз Республикасындағы жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууда демилгечи өкмөт транспорт коммуникациялар архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачы Жусупалы Калматов Исаев, комитет төрага, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасында жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору комитетте каралып, экинчи окууга сиздердин назарыңыздарга киргизилип жатат, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоору рулдук башкаруу оң тарабында жайгашкан транспорттук каражаттарды Кыргыз Республикасынын аймагына ташып кирүүгө, аларды пайдаланууга жана жол кыймылына катышууга тыюу салган ченем менен Кыргыз Республикасында жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын толуктоо сунушталат. Мыйзам долбоорунун негизги максаты оң рулдук транспорттук каражаттардын катышуусу менен жолдо жабырлануучулардын жана өлүм деңгээлин төмөндөтүү, автомобилдик транспорттордун иштешинин натыйжалуулугун жана коопсуздугун жогорулатуу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Улукбек Кочкоров оң жагында жайгашкан ролду оң жагына которуу жолу менен автоунаанын конструкциясын өзгөртүүгө байланыштуу жазуу жүзүндө сунуш киргизген. Башкача айтканда, эксплуатацияга киргизүү жана жол кыймылына катышуу үчүн ролду оң жагында жайгашкан транспорт каражаттарын алгачкы каттоого тыюу салууну сунуштайт. Комитет көрсөтүлгөн бул сунуштоого карата транспорттук каражаттар жогорку коркунучтагы каражаттар болуп саналгандыгын, ал эми алар конструкциясы боюнча көптөгөн электротехникалык түзүлүштөрдү өзүнө камтыган татаал элементтерден турганын белгилейт. Андыктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо максатында комитет автоунаалардын ролдук башкаруусун которууга уруксат берүүгө макул болгон жок. Ушул мыйзам долбоору расмий жарыяланган күндөн мыйзамда 6 ай деп киргизген болчу. Комитет аны 3 айга которуп ушул сунушту киргизип атат. Урматтуу депутаттар, экинчи окууда колдоп коюңуздарды комитет өтүнөт. Рахмат. Рахмат. Суроолор барбы? Дастан Талабаев, сөз сизде. Табло берип коюңуздар. Жусупалы Исаевич, мындайда мыйзамда, өкмөт алып келген мыйзамда мындай жазылган да, бул мыйзам 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Силер сунуштап атасыңар 3 айдан кийин. Хотя бы ушундай эле калтырбайлы 6 ай деп. И если мои предложения не принимаются, азыр, мен бүтүрөмчү азыр. Мне не хотелось бы, вот, Асылбек Шарипович, спорить, ну, даже и что-то это. Ну, мне хотелось бы просто попросить вас, вот, в соответствии с частью 5 регламента, частью 5 статьи 57 регламента Жогорку Кенеша, поставить эту поправку на отдельный голосование. Пройдет, не пройдет. Это... Поставим? Да, то есть они предлагают 3 месяца со дня вступления в силу. Ну, я говорю, давайте хотя бы 6 месяцев ставим. Потому что закон вступит в силу, люди начнут довозить машины, и тут конфликт может произойти. Хотя бы 6 месяцев, они сами после 4 месяцев прекратят возить машины. Это психологически же и так понятно. Асылбек Шарипович, мен дагы бир жолу комитеттин чечимине ушул депутаттарга дагы сунуштайт элем. Себеби оң рулдуу машина акыркы эле мына 11 айдын ичинде 48 000 дана Кыргызстанга кирди. Анан ушул авариянын бардыгы мына берде республиканский ГАИ отурат, МВД отурат. Биздин жарандардын ден соолугу, алардын коопсуздугу үчүн киргизилип аткан мыйзам, ошол үчүн комитеттин чечимине колдоп бериңиздерди өтүнөм. Рахмат. Сунушту кол коюлат, комитеттики биринчи коюлат. Ооба. Болду, ошол менен эле чечилет. Просто отдельно, ошол статьяны отдельно. Отдельно ал статьяны. Всё, рахмат. Депутат Зулпукаров, депутат Мурашев чек коюу боюнча сунуш берип атат. Суроого, талкууга добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар.
Makul 49, karşı 1 barda 50, kattalı 75. Rahmat. Çık koyuldu. Ulukbek Toyçubayev Koşkorot'a söz. Жусуал Калматович, мен сунушумду кабыл албапсыздар. Менде бир суроо бар да. Бүгүнкү күндө ушу мамлекеттик органдарда мүмкүнчүлүк барбы? Кирген машинаны мурда биринчи акыбалда кандай машина болууну аныктаганга мүмкүнчүлүгү барбы? Бүгүн машина келди. Бул 5 жыл мурда же 3 жыл мурда оң тараптуу, оң рулдуу же сол рулдуу деп аныктай алабы же аныктай албайбы? Мен ойлойм бұл жерде республиканский гайден регистрационный служба бары болса керек. Маалымат беріп қойсаңыздар, МВД-нің өкілдері отырады. Мен ойлойм, бұны переделка қылған кіші болса керек, себебі бәрі учетта болса керек деп ойлойм. Улукбек Тойчубаевич, анан официальный данныйды, официальный өкмөттүн өкүлдөрү айтып койсо туура болот. Рұқсат берсеңіздер мен айтып қойын, мен Трансхан Мамырханов. Бүгінгі күнді баяғы независимый бізде техобслуживанияны өткөрө турган 18 лицензия алған пункттар бар. Ошолор дәлелдеп берет. Бирок бүгінгі күнді баяғы да бир доллар бар емес пе? Ошонун ичинде пассажиро перевозки, грузоперевозки менен өтүп аткан машиналар сөзсүз өтөт, техосмотрду. Жеке жарандар болсо по необходимости. Бирок бар, ошондой мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Жоқ, жаңы чет өлкөдөн келген машина не? Ал боюнча диагностический учет центрлер болбосо бар. керек. Бирок мыйзамдын негизинде обязанность жок да, мындай. Мы не можем обязать. Мына көрдүңүзбү, Жусуп Калматович? Мындай обязанность жок. Азыр алып келип туруп, Россиядан перекидка кылып туруп, алып кире турган болсо, аны эч ким аныктай албайт. Же Казакстанданбы, же ошол эле Япониядан перекидка кылып алып келе турган болсо, муну $1200 биздин дагы 2000-чи, 2001-чи, 2002-чи жылдары ушул маселе көтөрүлгөндө бизде Кыргызстанда жасап жүргөн. А муну бүгүнкү күндө эч ким милдеттендирген жок, андай норма да жок. Келгенде экспертиза өткөздөп. Эгерде биз андай талап кое турган болсок, бул дагы бир препон коюу болуп эсептелинет да. Ошондуктан эгерде биз андай мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондон кийин ошол аккредитациядан өткөн ишканаларга мүмкүнчүлүк бербейлиби деп атабыз. Эгерде ошондой өтө алса, бүт талаптарга жооп бере алса деп. Себеби мен ошол жерде мисал келтирип айткамды. Бир эле ошол Harrier деген машина, бир жылдагы машина, ошол эле Lexus менен бириктиргенде 10.000 праворульный, 20.000 леворульный болуп атат. $1200 Россиядан, Казакстандан перекидка кылып алып келсе, сиз аны агындыктай албайсыз. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүккө биз жолто боло албасак, анда биз ошол мүмкүнчүлүктү кыргыз мына СТОлорго да бербейлиби, жумушчу орун. Ошол жерде бир 50-60 адам иштесе дагы бизге ошол керек болуп атат бүгүнкү күндө. Улукбек Тойчубаевич, бул эми мыйзам ченинде биз ошону кабыл алып койгон туура эмес болуп атат. Бирок өкмөткө биз сиздин сунушуңузду берели, өкмөткө мына экинчи окууда өкмөт ушул сиз айткан чараны кабыл алып, чечим кабыл алсын деп. Сиз айтканда ошол өкмөт аркылуу жасаса болот да, мыйзамга жазып койбойлу деген сөз. Мен деле макул болот элем, бирок мыйзамга жазганыбыз туура эмес деп комитет кабыл албай атат. Өкмөткө сунуштайлы, ошол жумушту өкмөт аткарсын деген. Жусуп Калматович, мен өкмөткө тапшыргандан абсолютно каршымын. Азыр ар бир машинаны алып келип барып экспертизага өтүп кел деп, элди кыйнамайдан биз кайтышыбыз керек. Анан дагы бир препон коюп, ар бир машинаны барып экспертизадан өтүп кел деп. Мен буга каршымын. Мен негизи эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, кыргыз ишкерлерине мүмкүнчүлүк берейик деген биз. Эгерде ошону тоса албасак, эгерде ошону Казак, Россия же Японияда ишкерлер жасагандан көрө, балким кыргыз ишкерлер жасайбы деген ойду айтканмын. Эми кабыл албаган болсоңуздар. Рахмат. Улукбек Тойчубаевич, эми сиз бизди туура түшүнүңүз. Комитет өзү коопсуздукту эске алып, депутаттар ошону өзүнүн мойнуна алган жок. Ошол үчүн мен дагы бир жолу айтып атам, эгер мүмкүнчүлүк болсо, өкмөткө ушул маселе боюнча тапшырма берсек болот. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бакир уулу Турсунбайда. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул мыйзамды кабыл алуу депутаттар үчүн өтө оорго дем. Бирок өкмөт киргизгенден кийин колдоо муктажбыз. Анткени жолго чыксак, эми оң ролдо айдоочулар капа болбосун. Мен мындай эки тараптуу ролду эч кат көргөн жокмун да. Малайзияда иштегенде де оң рулду машиналар эле.
сол урулда бир да машина көргөн жокмун. Англияга барабызбы, Кипрге барабызбы, бардык жерде оң урулду, сол урулда машиналар аякта эч Эң туура жок. айтып атасыз. Ошол үчүн оор болсо да бул мыйзамды колдошубуз керек. Же болбосо анда биз жол тартибин өзгөртүп туруп, анда оң тараптуу жол тартипти киргизишибиз керек болуп калат. Анда сол урулду машиналар эмне болот? Өз тамашалап айтканда мен дайыма айтам, ушул бизге кайсы машина ыңгайлуу биздин Кыргызстанга? Сол жакта, оң жакта рул эмес, ушу ортодо рул менен чыгарып койсоң сонун болот эле да. Башка айла жок бизде. Эми бул жерде айтып атпайм, эми шайлоодон алдын биз душмандарды, ушу душмандар эмес, бизге дош бербегендерди көбөйтүп алабыз экен, ушу азыр бул мыйзамды колдоп. Но айласыз. Анан бир эле суроо бул жерде. Ушул өкмөттүн өкүлүнө суроом. Мына мен Малайзияда иштеп жүргөнүмдө сол ролду машинага бизге уруксат бербей койду. Кечирип койсоңор, Малайзия оң рулду деп. А бул жерде биз 21 берененин 6 бөлүгүндө уруксат берип атабыз. 6 айга чейин алып кирсе болот деп. Бул уруксатты алып коюш керек. Элчилик болобу, башка нерсе болобу? Кечирип коюңуздар, сол рулду машиналарды алып келе деп мен сунуш кылам, ушуну алып коеле деп туруп. Бул бөлүгүнө. Кыргызстанга келгенден кийин Кыргызстандын мыйзамдарын баш ийиш керек. Рахмат Турсунбай Бакыр уулу колдооңузга. Жооп берип коесузбу? Кыска эле сөз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биринчиден азыркы урматтуу Турсунбай Бакыр уулу айтып кеттиңиз, эмне үчүн биз 6 ай же болсо 3 ай деп атабыз. Баягы ишкердик менен алек болгондорго тоскоолдук болбосун, нааразычылык келип чыкпасын деп туруп, ошол 3 айдын ичинде жасаган жумуштарын бүткөрүп алсын деп. Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда жүргөн оң рулдуулар бул мыйзам чыккандан кийин деле ал канчалык убакытка чейин колдонсо, аларга уруксат берилет. Запрет жок. Запрет жок. Бул эч кимге жаман көрүнбөйсүздөр. Анан кийин айта кет, эгерде ушул боюнча кете турган болсо, мен жогоруда дагы айтып кетти. Быйылкы жылда эле алып кирилген оң рулдуулар алып келген машинанын 45%-ын түзөт. Ал эми жол баягы кырсыздарына не болгондо, ал бүгүнкү күнгө чейин 6679 болгон болсо ДТП. Ошонун ичинен оң рулдуу менен болгондор, бул мисалдар менен жазганбыз, өткөндө дагы айтылган экен, азыркы күнгө чейин бул дагы 25%-ын түзөт болгон эмелер. Каза болгондордун санынан чейин. Өтө көп учурлары болот. Бул мисал үчүн Ысык көлдө, Токтогулда болгон ал бир эле ДТПдан 6-7 адам өлгөндөр барго, көпчүлүк ушу оң рулдууларга бардыгына таасир берип, ошол минивендерде болуп жатат да. Мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн, 10 секундум барбы? Көбүрөөкпү. Бирок ушул мезгилде эми мыйзамды колдоп атып туруп биз оң рулду алып келгендерге бир ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Анткени кыргызстандыктардын ар бири же бирден же экиден машиналуу болуп алды. Бул 10 секунд. Бул боюнча мен ойлойм, биз СНГнын территориясына бир рекорд койдук го. Машиналар саны боюнча ушу оң рулду аркылуу биз көп эле элди машиналуу кылып алдык. Бул үчүн рахмат айтып коюш керек. Бүгүн 1.100.000 машина Кыргызстанда жүрүп атат. Урматтуу депутаттар, сиздерге информация катары. Анын канча процент оң рулду? Анын 165.163 башка айтканда проценттик пайызда 16%-ын түзөт. А быйылкы жылды караганда 45% алып кирилген машина. Тең жарымы оң Тең жарым болот. Эгерде дагы 50%-дан ашкандан кийин Турсунбай Бакыров айткандай анда мыйзамга өзгөртүү киргизишке туура келет да. Мадалиев Нуркамил Апишевич, эми көрүнүп эле турат бул жерденчи. Баягы өлүм 25% болот, бирок 10%тен ашчасы оң рулду болуп атат. Бул жерде аварияга кайсы машина көбүрөөк түшүп атканы көрүнүп эле турбайбы? Эми мамлекетте тартип болуш керек да. Нуркамил Апишевич. Туура эле тартип сөзсүз түрдө болуш керек. Тартип өз негизи буга чейин да болуш керек эле да. Мен ушу сурагым келип атат, эмне үчүн биз ушу өкмөт жооп береби же демилгечилер ушундай акыбалга келгенге чейин ушу мыйзамды же ушул аракеттерди жасаган жокпуз. Мен оюмча бир нече аракеттер болгон дагы белгилүү бир себептерден, мыйзамдык себептерден улам бул аракеттер ишке ашпай калган да. Вот биз дагы бир ушундай өзүбүз ловушкада болуп калбайбызбы, орусча айтканда? Жооп берели? Жооп бере бериңиз, Курсан Саттар. Биринчиден, мурундагы бул демилге көтөрүлүп, мен билгенден колдонууга алынган эмес экен да депутаттардан. Мен ойлойм, азыркы мен бул жерде суроолор көп.
башкача айтканда бажы төлөмдөрүн кошкондо дагы 1 миллиард, бирок акчадан караганда адамдын өмүрү кымбат турат, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бул мыйзамды колдоп берсеңиздер, мен ойлойм, бардык биздин айдоочулар, бардык биздин атуулдар буну туура түшүнүү менен кабыл алат деген ойдобуз. Азыркы, мисалы үчүн, Ош коогалагында дагы 500-ге жакын адамдар каза болгон болсо, ал 1 жылдын ичинде республиканын аймагында 1000ден ашуун адамдар каза болуп атат. Канчалаган, канча миңдеген адамдар жарадар болуп атат, ар кандай неме болуп атат, майып болуп калып атат. Ошолорду эске алуу менен мен ойлойм, ушу мыйзамды колдоо берсеңиздер туура болот деген ойдомун. Кыргызстан Дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгондугуна байланыштуу бул машинелерди алып кирүүгө тыюу салуу мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөр болгондо, ушул канчалык деңгээлде туура? Бул бажы кызматы, бул суроо боюнча бажы уюмунда азыркы мыйзамда кирүүгө регистрация мүмкүн болбойт деген, кирүүгө мүмкүн. Регистрация деген жагы, ввоз на регистрацию запрещен. Мыйзам боюнча регистрация кылганга запрет болуп атат. Запрет болгондон кийин алып келе албайт деген мааниде эми? Адам укугун бузуу деген нерсе болушу мүмкүн эмеспи? Рахмат. Конституция боюнча эгерде ала турган болсок, мисалы үчүн, бул жерде эч кандай укук бузууларга кирбейт. Мисалы үчүн, баарды өзүңүздөр жакшы билесиңер, биздин Конституцияда да жазылган баардыгы. Бул жерде мен биринчи 20-берене боюнча айтып атсаңыздар керек, орусчасы бар экен, мен окуп коюуга уруксат этиңиздер. Кыргызская республика не должен принимать закона, отменяющие или ущемляющие права и свободы человека и гражданина. Ошол жерде экинчи статьясында права и свобода человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. 21-ci беренеде каждый имеет право, неотъемлемое право на жизнь. Каждый имеет право на охрану своего здоровья. Туура эле, рахмат, мен колдойм. Бирок өкмөт бир нерсени эске алышыңыздар керек да. Энергетика боюнча соттон утулду өкмөт. Эми убакытты созуш үчүн жогорку сотко, кийинки инстанцияларга кайрылып атат. Кече билим берүү боюнча, улуттук университетте өткөн шайлоо боюнча дагы өкмөттүн аракети, то есть аракет эмес, мурунку нормативдик базалардын туура эместиги белгиленип калып атат да. Менин каалоом, ушул аракеттерден, ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин кандайдыр бир гражданин сотко кайрылып, анан ушул биздин мыйзамыбыздын туура эмес, мыйзамдуу эмес экендигин белгилеп койбосун, ушуга даярдыгыбыз жакшы болсо экен деген каалоо да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Карамишкина Ирина Юрьевна. Саламатсыздарбы, урматтуу Курсан Сатарович. Тилекей каршы мен Арсармын, я как бы воздерживаюсь и сомневаюсь в поддержке данного законопроекта, потому что считаю, что я хотела бы знать, я спрашивала этот вопрос, но так не могли ответить, кто изначально, почему и как разрешил, зная о том, что у нас леворульные машины эксплуатируются, да, в стране. Когда-то кто-то же разрешил, пошел вот это массовый ввоз в страну праворульных машин, эксплуатация, кто-то сделал на этом бизнес, теперь на этом, наверное, уже нажился и пошел к тому, чтобы лоббировать о запрете ввоза праворульных машин. Поэтому хотелось бы знать этих героев, с чьей подачи шло нарушение, в данном случае закона у нас в стране. А теперь, конечно, в ловушку попадают в первую очередь наши граждане. Это первый вопрос, но я сейчас, пользуясь тем, что здесь у нас начальник республиканского ГАИ Сергей Федорович, я задавала вопрос по поводу трагедии, которая случилась на остановке пешеходном переходе Караджигач. Хочу через вас передать благодарность вот той следственно-оперативной группе, которые нашли машину Volkswagen Passat. И хочу обратить внимание, что это леворульная машина. И в данном случае, опять-таки, обращаю внимание, что культуры вождения на сегодняшний день у наших водителей практически отсутствуют. И здесь проблема не там, где руль, справа или слева, а проблема все-таки в водителе. Поэтому я обращаюсь, может быть, к мэрии города Горкинешу, города Бишкек, выделить вам баннеров побольше, с какой-то социальной хорошей рекламой, видеоролики, чтобы на телевидении общественном заказывали, чтобы эту культуру вождения воспитывали наших водителей. И вот такая благодарность, пожалуйста, передайте. Я не ожидала, что так быстро вы все это сделаете. Значит, работайте
И МВД работает, и вы работаете. Спасибо большое. Рахмат. Кейінгі сөз депутат Алтыбаева Айнұр Тойчуевнада. Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Мен бул мыйзам долбоорун колдойм. Чындыгында бул мыйзамды бир 15-20 жыл мурда кабыл алсак болот эле, ошондо миңдеген адамдардын өлүмү жок болот эле. Канча адамдар, миңдеген адам майып болду. Бул норма. Бул мыйзамда 5-чи беренеде на дорогах Кыргызской республики устанавливается правостороннее движение транспортных средств деген деле ушундай норма кошумча киргизиш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок, бирок азырда киргенге мен ушул норманы колдойм, бул мыйзам долбоорду колдойм. Бирок тактоо иретинде ушул баягы 6-чы беренеде 3-чү пунктта значит запрещается за исключением деген транспортные средства перечисляется для коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства, содержания дорог и также других видов транспортных средств ДЭП определяется правительством Кыргызской республики. Вот можно узнать, какие еще правительства, вы сами вносите этот законопроект, какие еще перечень, каких значит, транспортных средств вы хотите дополнительно ввести? Айнура Тойчуевна, мен бул маселе боюнча мен сизге жооп берип коеюн. Бул негизги бул пункт грант менен келген, көбүнчө мисалы Япониядан келип атат. Мына Кудай буйрса жайка менен эмки жылы көп техникалар келет. Ушул именно ошо спецтехника. Ушуга окшогондорго ошол өкмөт суранып атат, ушул эмени киргизип бергиле деп. Себеби ал жерде сөзсүз правильный болуп калат, Япониядан өздөрүнөн чыккан техника. Ертең анан запрет болуп калбасын деген эле ой пикир спец машиналарга. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Кейінгі сөз депутат Нарматова Надира Жимнада. Рахмат. Урматтуу демилгечилер, мен Улукбек Тойчубаевдин айткан оюну мен колдойт элем да, себеби эмне үчүн биз өкмөткө жөн эле тапшырма берип коебуз. Ушул оңурулдуу машинелерди оңурулга өткөрүү жагына контролдоо багытында. Мен ошого түшүнбөй атам. Өкмөткө биз канча тапшырмаларды берип атабыз, ошол жөн эле жалпы түрдөгү нерсе катары калып кетет да. Ошон үчүн мыйзамга эле киргизип койгонубуз оң болобу деген ойду айткым келет. Сиздин оюңузду айтып коюңузчу. Мага берип атасызбы? Сизге берип атам. Биздин комитет ушул коопсуздукту эске алып, жанагындай ушул эми мындай орусча айтканда переделкага biz komitet жооп бербейбиз, эртең элдин өмүрү бирдеме болсо биз убалга калбайлы деп комитет мойнуга алган жок, Надир Азимовна. Себеби депутаттар жоопкерчиликти алгысы келген жок деп айттыңыз. Себеби коопсуздук бул, коопсуздукту алыш кыйын да. Эми бул өзүнүн конструкциясы менен алмаштыра турган болсо дагы жанагы мен кесипкөй адамдын айткан сөзүн. Бул самоделка болот, бул самоделка. Атайын ошол оң рулдууларды сол рулдууга өткөрүү багытындагы лицензиялар берилген ишканалардын ошолорду күчтөндүрүп, тажрыйбалуу ошол жерде кесипкөйлөрдү коюп туруп, өткөрүп, биротоло чекит койгон жакшыбы дейм да, айтып коюңуз. Аны өкмөт эмне ошого мен айтып атам, өкмөт өзү мойнуга алып ишке ашырсын деп атам. Ошондогу мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Азыр лицензия алгандардын кеңейтип, бүт кесипкөйлөрдү мүмкүнчүлүк түзүп берип, биротоло эле оң рулдуудун баарын сол рулдууга өткөрүп, мыйзам чегинде таптакыр жок кылып койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Урматтуу Надира Азимовна, бүгүнкү күндө биз дагы муну талдап көрдүк, Ички иштер министрлиги. Бир дагы андай мүмкүнчүлүк жок. Азыркы күндө биздин территорияда, республиканын аймагында андай станция иштеген станциялар ham жок. Бирок буга чейин бирок анын изилдеп көргөндө бардыгы бул ролду которуу, бул заводдук конструкциянын кийлигишүү дегендик. Жогоруда айткан Жусуба Калматович айтып кетти, толук түшүндүрүлүп. Бул мурунку өзүнүн немесине кепилдик бере албайт экен да, мурункудай болбойт экен. Мен билбейм, эгерде Улукбек Тойчубекович айтып кетти, башка мисалы үчүн Японияда жасап келе, же болбосо башка мамлекетте деп. Азыркы күндө Кыргызстан аймагында андай станциялар жок. И мүмкүнчүлүгү да жок экен. Буга чейинки келген 45%-тен ашыкча машинелердин канча мезгилде жараксыз боло тургандыгына эч ким кепилдик бере албайт да.
Алар жүрө берет. Алар жүрө берет. Надир Азимовна, Надир, аларга алар жүрө запрет берет, жок. алып келилген, бардыгы. Бул ВОЗ запрет болуп атат. Алар Жок, жүрө берет. жүрүп атканын билип атамын. Ошонун канчалык деңгээлде Аны эми ар бир айдоочу өзү билет да, техникалык состояниясына карап, кайсы жылы чыкканына, техниканын абалына карап туруп ошондо чечилүү болот. Азыр ага эч ким толук жооп бере албайт да, азыр канча жүрөт. анда шоферлукка окуп укук берген окуу жайларындагы контролдош керек да. Алар окутканда бир гана сол урулдуу машинени эле үйрөтөт окутканды. Программасы да ошондой. Оң урулдуу машина жөнүндө окутпайт права бергенде. Биздин мыйзамыбыздагы ошондой, Надир Азимовна. Мыйзам боюнча дагы бардыгы оң тарап, сол тараптууларды окутат, бардыгы ошону карап. Мыйзам боюнча дагы. Эми негизинен бул мыйзамды мен колдоймун. Себеби адамдардын коопсуздугу үчүн өтө зарыл. Бирок бир гана жери жанагы өкмөт тарабынан контролдонобу, ички иштер бөлүмү тарабынан контролдонобу, кайсы тараптан колдонсо дагы жанагы окуй турган права укукту берүүчү окуу жайларынын өтө контролдош керек да. Тынбастан ар бир өткөн контролдор окуп аткан студенттерини карап окуу 10 секунд. угуучулардын тизмесин тактап, чыныгы окуп билип, анан кийин машинени өздөштүргөн адамдарга права бериш керек. Азыр праваларды көпчүлүк эле сатып алат дагы. Рахмат. Кийинки сөз Осмонов Курманбек Эргешевичте. Курманбек Эргешевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу мыйзам демилгечилери, бул мыйзам албетте коомдук тартипти, коомдук коопсуздукту камсыз кылууга багытталганына байланыштуу муну колдош керек. Бирок мен мындай сунушум бар. Жусуп Калматович, сиз дагы эске алып койсоңуз, бул 21 статьянын 6 пунктунда мынау коммуналдык чарба, айыл чарба жана жолдорду куруу, кармоо, автокран жана башка ушундай техникаларды кошпогондо буларды алып кире берсе болот деп атасыз да. Албетте автокран же авто бургулоочу булар баягы интенсивный участники дорожного движения эмес, буларды эксплуатировать эте берсе болот. Бирок жол жуучу машинелер, коммуналдык иш чарбасында колдонуучу кадимки эле мусор ташыган машинелер, башка машинелер, булар как раз таки интенсивные участники, активные участники дорожного движения болуп эсептелет. Ошон үчүн буларды дагы чыгарыш керек. Оң урулдуулар болбойт. Потенциально опасный оң урулдуулар. Ана мына кээ бир депутаттар айтып кетип атат. Курсан Асанович, сиз дагы айттыңыз, 16%дан ашыгы оң урулдуу машинелер. Оң урулдуу машинелерди эмне үчүн алып келет? Баасы 2-3 эсе арзан, а техникалык абалы жаңы машинелер менен бирдей. Ошон үчүн алып келип атышат. Анан кийин эми бизде жок экен, алып келген машинелер мындан ары эксплуатация боло берет деп. Мына Бишкек шаарынын эле көчөлөрүн карагыла. Оң урулу аз болгону аз келгенсип, одоно түрдө жолдо жүрүү эрежелерин таксилер бузуп атат. Оң урулдуу таксилер. Бардык мамлекетте таксилер бир белгилүү 10 секунд. 10 секунд кошуп коюңуз. Же цветинен айырмаланып турат. Бизде каалагандай оң урулдуу машинелер, ошолор коопсуздукту, ошолор бузуп атат. Ошон үчүн жанагы айрым депутаттар айтпадыбы? Бизде андай мүмкүнчүлүк жок, андай мындай дебестен баягы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сулейманов Бахадыр Исаковичтен. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые разработчики закона. Конечно, это хороший закон, но я думаю, чуть-чуть запоздалый. Его надо было вводить нам, этот закон, 2 года тому назад, при подготовке вступления в Таможенный союз, чтобы мы эти все моменты учли. Когда вот сейчас мы уже подписали о вступлении в Таможенный союз, Европейский и Евразийский экономический союз, я думаю, когда мы вступим в мае месяце, и поток машины могут оттуда хлынуться. Это закон цели стоит законопроекта о ввозе, а не о запрете его эксплуатации. Так что, уважаемые коллеги, я думаю, это один из механизмов соседних стран, может быть, приток увеличится. У меня такой вопрос, Курсан Сатарович. Вы сказали, в настоящее время праворульных машин составляет порядка 16%. Сколько это в количественном выражении?
165 миң 165 миңден көбүрөөк. Так айтканда 165 тысяч. Ну, это так, ваш около 200 тысяч, я думаю, не меньше. А сколько составляет 45% это ввоз в год или 45% в год? Быйылкы жылы алып келгендер болуп эсептесе. Быйылкы жылы 2014 9 айдын ичинде. Это количеством выражений сколько будет за 9 месяцев? 45%? Общее количество 48 271 машин провернулся. За 9 месяцев? За 11 месяцев. За 11 месяцев мы можем За 11 сказать. месяцев. Пока мы этот закон, уважаемые коллеги, примем, подпишет, пройдет 6 месяцев, за 6 месяцев еще сколько машин ввозят? Вот это есть опасность такой. За это, уважаемые коллеги, надо правительство, надо продумать механизмы, чтобы вот контрабандного ввоза не было и переток в соседние страны. Это ГАИ в этом случае должен работать. У нас вообще я не вижу, как ГАИ в час и пик работает. Эти праворульные машины все. Неужели вот начальник ГАИ республики здесь сидит, Сергей Федорович, да, Дьяченко, да? Я так понял. Вот почему в час пик вообще ГАИ не работает? Вы видите, вот час пик у нас сейчас уже составляет с 6 до 7 до полвосьмого. ГАИ вообще отсутствует. Или стоят, как сказать, бамбук курят. Ответьте, пожалуйста. Ответьте. Уважаемые депутаты, значит, ГАИ работает в соответствии с утвержденной дислокацией ежедневной, и в том числе особое внимание уделяется разгрузке напряженных участков улиц и дорог в часы пик. Не все, конечно, получается, потому что ощущается нехватка сотрудников в эти часы, но меры предпринимаются, мы стараемся разгружать движение. Вы знаете, основные улицы Советская, Белинская и вот Чуй и так далее. Вот несколько улиц у нас очень сильно загружены. Почему вы этот час пик не перекидкой не занимаете гаишников? Занимаемся, но не хватает сотрудников у нас на все участки, поэтому основные мы стараемся закрывать и занимаемся ручной регулировкой в часы пик. Правительственное странство, когда едет у нашей правительственной делегации, все вы успеваете ставить. А когда такой период времени, вы не успеваете ставить. Я вас не понимаю. Это у вас ответ, я думаю, не тактичный в этом отношении. Где-то вы успеваете. 10 секунд. Пожалуйста, ответьте потом. Мы обязательно учтем ваши замечания и предпримем меры соответствующие. Это, уважаемые коллеги, мы должны посмотреть. Это запрет, это хорошее дело. Но по поводу эксплуатации эти машины еще 10 лет будут эксплуатироваться на нашей... Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам тегерегинде 5-ші микрофон. Суроо бүттү, талкууга эч ким жазылган жок. Процедурный 5-ші микрофон. Абдрахманов, урматтуу депутаттар, азыркы эле каралып аткан бул мыйзамды долбоорун колдоо керек. Биринчиден, азыркы оң рулду биз эч качан сол рулга өткөргөнгө биздин акыбыз жок. Заводом изготовительный никто не имеет права перебросить рульды. Анын үчүн биз Японияда заводтун представителин алып келип туруп эле өткөрбөсөк, андан башка бизге ага жол жок өткөргөнгө. Экинчиден, биз мына азыр жолдордо пробка болуп атат, кечинде каралбай жатат деген азыр менин коллегам айтып кетти. Эми инспекторлордун жетишпегендиги болуп атат. Переброс бул эгер башка жактан келген конок мероприятияда, анда бул планированный, как положено, бул уже сброс болот. Ошон үчүн не хватает сотрудников. Бул мыйзамды колдоп кетүүгө мен чакырат элем. Анан бир суроо мен таможняга. 10 секунд. Бизде турган машиналар, оң рулдуу машиналар сатылып элек, ээсинин колунда тургандар кийин кандай болот? Оформление кете берет булар, Жок, оформление кете берет, азыркы келген машина. Жанагы айтып аткан 3 ай деген бул дагы мен кошумча маалымат берип койгон. Эгерде Япония мамлекетине киргенде бир 50 күн ичинде келет да, ошонго биз жараңында келген машиналерди ошо мыйзамга туш келип калбасын деп ошон үчүн 3 ай калып атабыз. Урматтуу депутаттар, суроолор бүттү. Процедурный. 2-ші микрофон. Бакирулу. Төраган урматтуу орун басары, бизде студент коноктор кеп калыптыр, ошолорду өзүңүз бир куттап койсоңуз, анан 1-2 суроону үлгүрбөй калдым, талкууга жазылбай калыпмын, кечирип коесуңар. Мен Бажыкананын төрагасынын орун басары талайга суроом бар эле, талай неме. Биз билебиз, оң рулдуу машиналар негизинен пакистандыктар алып келет. Ошо крышасы ким болуп атат? Аны мал депутаттар суу берип атат, ким уруксат берди деп. Силерден өтөт алар бардыгы. Айта аласызбы, ким ушу крышевать кылып атат ушу пакистандыктарды?
Жок, бул жерде пакистандықтарды мен малысмын, бул эми азыр берген суроодон пакистанецтерге ким киреше болбойт. Бизге келген өзү бажы жана процедурасын өткөндө эле ошо жарандарга келген, өзүнүн жарандарына келген эле жарандар өзүлөрү бажы көзөмөлүнөн өтөт. Мен миграция кызматына айтышкым келет да, жана тышкы иштер министри, ички иштер министрине. Алар окуганы келет Кыргызстанга. Окубай эле машина сатып жүрүшөт алар. Ошону бир көңүл буруп койсоңор. Экинчиден болсо вот я начальника ГАИ сегодня только первый раз увидел. Я присоединяюсь к пожеланиям Сулайманова Бахадыра. Только не только в часы пик. По пятницам во время пятничных молитв. Будьте добры, сотрудников возле мечети поставьте. Действительно, праворульных машин много стало, и в основном простой люд, и они приезжают в мечеть, и там столпотворение получается. И людям мешает это. Пусть ГАИ стоит возле мечети по пятничным дням. Спасибо. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм. Бір маанилүү маселе ушул мыйзам долбоорунун тегерегинде орусча айтып коеюн. Правительству сейчас просто-напросто нужно принять волевое решение о запрете эксплуатации в качестве такси пассажироперевозок праворульных машин. Теперь мы уже, многие депутаты отмечали, праворульные машины еще долго будут существовать, потому что техническое состояние у них намного лучше. И говорить о том, что это вмешательство в заводскую конструкцию. Завод-изготовитель в каждой машине предусматривает и на левую сторону, и на правую сторону. Там есть гнезда, где, если квалифицированно соответствующие все узлы и агрегаты квалифицированно переставить, это будет нормальное явление. Поэтому не надо этих вещей бояться, просто надо квалифицированно решать эти вопросы. 10 секунд. Лет будут эксплуатироваться эти машины. Бул боюнча урматтуу депутаттар, өзүңүздөр мыйзам кабыл алып бердиңиздер. Биздин билишибизче бул 1 январдан 2016 жылдан башталат, тыюу салынат, сиз айткандарга. Закон кабыл алынган. Куранбергеш. Рахмат. 5-ші микрофон. Процедурный. Рахмат Нарматова. Мен сунуш катары айтып коеюн дедим эле. Бизге бир канча катардагы жарандар, карапайым жарандар звонок кылып атат да. Биз жанагы машинелерди, жеке менчик машинелерди техосмотрдон өткөрүү боюнча мыйзам былтыры алып салганбыз да. Анан быйыл кайрадан сунуш болгон. Бул окуу биринчи окуудан араң зорго өттү да. Ошонун башынан угуп алып эле жергиликтүү жерде райондордогу, шаарлардагы иштеп аткан, облустардагы иштеп аткан ГАИлердин кызматкерлери карапайым адамдардын машинесин токтотуп алып, техосмотруң жок экен деп акчалы башташыптыр. Мен бул боюнча конкретный фактыларым бар. Ошон үчүн ушуга мен республикалык ГАИнин жетекчисине сунуш кылып айтат элем. Ошол бүт ГАИнин кызматкерлерин эскертип айтып койсоңор, али эчтеке сөз жок, али мыйзам кабыл алынган жери жок. Техосмотрдон өтпөпсүң деп туруп, катардагы карапайым адамдардан тыйын алганды токтотсун, коркутуп аларды моралдык жактан кыйнаганды токтотсун. Кыска жооп бериңиз. Кыскача да. Азыркы учурда урматтуу депутаттар, андай жасоого, азыркы техосмотр өткөрүүгө бизден уже 2 жыл болуп калды. Эч кандай мыйзамга туура келбейт, и акыбыз да жок. Ал жерде бул өзүнчө бир частный компаниялар өткөрүшү мүмкүн. Ошолорго уруксат бергенсиздер. Аны сиздер жакшы билет. Надира Азимовна, андай мыйзам жок бүгүн. Өткөндө жогорку кеңеш 3 окуудан кабыл алган жок аны. Андай мыйзам. Жогорку кеңеште өтпөй калды ал мыйзам. Жо, мага 5-ші микрофон. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, мыйзамдын ошондой мыйзам келген бизге жогорку кеңешке. Анан өтпөй калды. Ошол жөндөгү мыйзамдын башын угуп алып эле жанагы самозванец ГАИлер карапайым элди кыйнап атат экен, техосмотр. Комитеттин чечимин окуп коюңуз. Комитеттин чечими 2-нчи окууда колдоп коюңуздарды урматтуу депутаттар өтүнөт. Рахмат. Колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Аталган мыйзам долбоору 2-нчи окуудан добуш берүүгө жөнөтөбүз. Рахмат. Баягы Курманбек Эргешевичтин маселеси көтөрүп кетпедиби? Таксилер боюнча запрет кылып. Бизде мыйзам кабыл алынган да. 16-жылдын 1 январынан баштап оң рулдагы автомобилдер такси менен алектенбей. Таксоват айткенге запрет деген мыйзам урматтуу депутаттар өзүңүздөр кабыл алып бергенсиздер. Рахмат. 4-чү маселе электр жана почта байланышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-нчи окууга киргизилет. Демилгечи депутат Текебаев Эмилбек Черкешевич.
транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитет караган. Баяндамачы Исаев Жусупалы Калматович, транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоору сиздер тарабынан, урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоого алынган. Мыйзамдын негизги маңызы ушул бир телефондун номер менен, негизги эмеси, бир телефондун номер менен бардык оператор связга чыга турган, мүмкүнчүлүк түзө турган ушул мыйзамды кабыл алып атабыз. Бул деген сөз азыр сиздер пайдаланып аткан номер менен Мегаком, Билайн, Нур телефон, Мегаком бардыгына чыкканга мүмкүнчүлүк түзө турган бир мыйзамдын долбоору кирип атат. Себеби азыр өзүңүздөр билесиздер, бир оператор связга киргенден кийин экинчи связга кириш үчүн сиздер номер алыш керек болуп атат. Ошол оператор связдын. Азыр бул мыйзам киргенден кийин сиздер номер албай эле ошол оператор связдын качество связы, арзандыгына карап туруп, сиздер ошол өзүңүздөрдүн номер менен эле бардык оператор связдарга кошулуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ошондуктан сиздер тарабынан, урматтуу депутаттар, экинчи окууга чейин кошумча алымчалар кирген жок. Ошол үчүн бул мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп коюңуздарды өтүнөм. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынын ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери келишип отурат. Урматтуу депутаттар, саламдашып коюңуздар. Урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан биздин студенттерге ийгилик каалап, келечекте мамлекет үчүн пайдасы тие турган татыктуу инсандар болуп чоңоюшун чын жүрөктөн каалап кетели. Рахмат. Суроо барбы? Айнур Өтөчүевна. Рахмат, урматтуу коллегалар, мен мындай редакциялык мааниде сунушум бар эле. Понятийный аппаратта англисча терминдер колдонуп жатканы туура эмес деп эсептейм. Мына программное обеспечение жазыш керек, а не софтвер. Аппаратное обеспечение деп жазыш керек, а не хардвер. Ошону мен ойлойм, кыргыз тилде текст кыргыз тилде кетиш керек, орус тилде кетиш керек, анан кийин башка кошумча башка англис тилде кошпош керек деп ойлойм. Бул редакциялык мөнөздө мен сунуштарым. Рахмат. Эске алалы. Сунуштарды туура эске алабыз баарын. Улукбек Тойчубаевич. Жусупалы Калматович айтып койсоңуз, ушу мобильный операторлор бүгүнкү күндө кандай кабыл алып атышат ушу мыйзамды? Бул мыйзамды азыр мына бул жерде сиздердин алдыңыздарда ошол оператор связдарлардын исполнительный директору отурат, Баканов. Биз алар менен, Улукбек Тойчубаевич баары менен комитетте дагы, өзүнчө дагы чогулуп сүйлөштүк. Алар туура кабыл алып атышат. Себеби бул мыйзам 2016-жылдын 1-январга чейин деп мүмкүнчүлүк берип атабыз. Алар буга чейин даярданып, ошого макул болуп атышат. Мына өзүңүздөрдүн алдыңыздарда ушул операторлор связдын атынан келип атышат. Эгер эме болсо сөз берип койсок болот. Жооп берип коюңуздар. Уважаемые депутаты, сама идея переносимости номеров, она на самом деле используется во многих странах мира. Но нам, вот, наверное, было бы интересно посмотреть на опыт стран СНГ, да? Россия, Грузия, Армения, Беларусь, где эта услуга применяется. К сожалению, опыт не самый лучший. То есть операторы тратят огромные деньги, миллионы долларов на то, чтобы создать этого виртуального оператора. Но услуга востребована там, буквально там, 0,01% от абонентской базы. Поэтому вот, считая, что нам нужно подготовиться к этой услуге, и мы договорились с Государственным агентством связи о том, что 2015 год мы посвятим тому, чтобы проработать нормативную базу и подготовиться технически к реализации этой услуги. Вот. Поэтому к 2016 году, я думаю, мы будем готовы к реализации этой услуги. Ассоциация, значит, в целом нормально воспринимает это предложение? То есть никаких финансовых для вас
Затруднения будут технических. финансовые затруднения, будут расходы большие. Какие расходы будут? На создание вот этой базы данных, да, абонентов, которые поменяли, допустим, ушли с Мегакома в Билайн или с Билайна на ООО, это будет создаваться база данных. Вот на ее создание будут расходоваться большие деньги. Мы это понимаем. Примерно один оператор сколько на это будет тратить? Я сейчас не могу сказать. Приблизительно. 100 тысяч сомов, 100 тысяч долларов, $1 миллион. Пока андай расчет жоқ. Я считаю, что порядок цифр это миллионы долларов. Миллионы долларов. Да. Но, значит, повторюсь, что если эта услуга необходима, мы будем ее делать, но нам нужно время. Нам нужно время. Улукбек Точуевич, ең негізі бұл бізге, клиенттерге, елге жақсы болады да, оператор связьдарға он может что-то минус болушы мүмкін. Но население нашему республики это будет положительно. Жусуал Калмач, бүгін күнде кимде біреуде проблема болып атау. Қайсы бір операторға барса номер ала албай қалып, жөннен эле біреулерді шығымдарға алып келгенге не керегі бар деймін да? Вот мне захотелось вот свой номер с Мегакома на Билайн перевести, я вот такой закон пишу. А тем самым мобильные операторы миллионов долларов на это тратят ресурсов своих. Кому это надо? Это же за счет, все и ложится в себестоимость. Это отразится на поступлениях в бюджет. А вот что $1 миллион андан көрі прибыльмен шықса, 10%-іне $100 000, а бүгінгі күнде 6 миллион сом ақша түшмек. 6 миллионға бірдеме мәселе шешіп алады ле бұл жерде. Ушо керегі бар біле деймін да, егерде, например, бүгінгі күнде я вот захотел, у меня есть золотой номер в Билайне, я его хочу перевести в Мегаком или еще куда-то. Ну зачем вот? Өзіміздің приходтарды вот отыру алып. Біз бұл жерде отырауыз, Lexus'тарды менеміз 13-14 жылдағы. Айтауыз, мына ескі машинелер техосмотрдан өтсін деп, потому что это нас не касается. Нельзя вот так вот этим заниматься. Вот мне это надо, мне так удобно, давайте. А остальные пускай под нас подстраиваются деген мамилен читаш керек-то. Улукбек Точуевич, сіз тура емес, по-моему, түшініп қалдыңыз оқшайды. Бұл мыйзамдың маңызы башқада. Операторларды мен айтып берейін сізге. Дополнительный шығындарға душар қылып атабыз да. Егерде мұны, мәселен бүгінгі күнде мына ушол номерді жылдырыш эле керек болуп атабы. Проблема жоқ. Мен ойлойм бүгінгі күнде Кыргызстанда толтыра токой башка проблемалар бар да, ушундан көрүп. Мына отурат азыр бул. Убакыт бергиле, акча керек, башка керек деп. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамдын негизги маңызы башка нерседе. Бул эгер сиздер азыр бир номер менен бардык оператор связьга чыга турган болсоңуздар, связь кайсы жерде жакшы болсо, эгер ошол оператор связь өзүнүн наркыны арзан кылса, сиз ошол связь менен номериңизди алмаштырбай туруп чыга бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул клиенттер үчүн жакшы да. Ошол үчүн бул эл үчүн, биздин население үчүн түзүлүп аткан маселе. Рахмат, Жылдыз Айтыбаевна. Таблола берип коюңуздарчы. Табло. Турсунбай Бакырұлы, жазылыңыздар. Жылдыз Айтыбаевна. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу Төрөбай Закирович, мындайда бул маселе чынында эле терең караш керек болуп атат. Себеби айтып атпайбызбы, мына операторлор болуп тур Билайндан Мегакомго өтүш үчүн ошондой мүмкүнчүлүк барбы технический? А технический мүмкүнчүлүк болсо, ал каражатты ошол частный компанияларга ким берет? Өткөрүү боюнча. Биринчи суроом. Транспорт министрлиги жооп берип койсоңуз. Бизде байланыш агентствосунун директору бар, ошол жооп берсинчи. Урматтуу депутаттар, бул жерде абонент өзү которулам десе, ошол өзү төлөмдү ошол абонент төлөйт, которулам деген абонент төлөйт. Мисалы, Билайндан Мегакомго өтөм деген абонентлер төлөйт. Канча сом болот ошол? Ал жерде мына жерде да мына суроолор болуп кетти, ошо миллиондогон акча болот экен деп, бүгүнкү күндө точный мындай аныкталган немелер жок. Бирок бүгүнкү күнгө көп инвесторлор өзү келип атат. Биз өзүбүздүн акчабызга өзүбүз коюп, ушул кызматты өзүбүз көрсөтөбүз дегендер. Операторлордун даже мына жерден ошо эми инвесторлор келгенде ошондо дагы көрүш керек. Может, операторлордун чыгымы дагы болбойт, мындай көп чоң чыгымдар. Инвестор келип ошол система орнотуп,
ошол кызматты көрсөтөт. Эгерде абонентке ошол кызмат кызык болуп өтөм десе, пожалуйста, өзү төлөп, өзү неме кылат. Аны эми ошо баягы 15-жыл ошо атайын ошого атабыз. Техника жактан биз ошо жагыбызда жүргөн мына Казакстандан, Россиядан, Арменияда кирген системаларды до конца изучать этип, ошого дагы биз мындай өзүбүздүн кошумчаларды коюп, мындай жакшы сапаттуу системаны орнотууга. Мен сиздин жообуңуз канааттандырган жок да, меничи мисалы үчүн так жооп берген жоксуз. Канча сом турат? Мен мисалы үчүн барып Мегакомдон Билайнга өтөм десем, бул биринчиден. Ким грант берет? Бул экинчи. Үчүнчү, технический возможность барбы, жокпу? Мына менин убактымды кайрадан алып койдуңар. Бир суроону эки жолу берип атып. Биринчи суроо боюнча аныкталган баа жок, бүгүн канча сом турат экен. Экинчи суроо боюнча грантты ошо инвесторлор, грант берсалар, келип инвесторлор өзүнүн инвестициясын киргизип, ошо жабдууларды коет ушул жерге, ошону иштеткен үчүн. Ошол жабдууларды коюп, инвестор келип иштетип баштаганда, ошо техника мүмкүнчүлүк ошондо пайда болот. Ошо инвестор келип өзүнүн жабдууларын койгондон кийин, ошону иштеткенден кийин. Мен убактымды Бөдөш Шаманбаевна токтоп турсунчу. Суроону кайталайсызбы? Убактысы токтоп тургула, суроо кайталанып атат. Рахмат. Мен дагы бир жолу суроомду кайталайм. Канча сом турат? Ал ошол абоненттин эсебинен которулуп атат. Канча сом турат деп суроо берип атам. Каяктан инвестор келет, канча акча алып келет? И ошондой технический возможность барбы, жокпу? Которууга. Болуптур, мыйзамды алып коелу. А биз ошол компанияларды кыйнап коюшубуз мүмкүн да. Мен ушундай суроо берип атам. Сиз так жооп бериңиз да. Биринчи суроого жылдатпайын айткандай эле, биринчи суроого бүгүн аныкталган баасы жок канча турат экен. Неге дегенде канча чыгым кетет экен, ошол аныкталгандан кийин ошо менен билинет да. Канча сом бул услуга канча сом турарын. Инвесторлордун бүгүнкү күндө эки инвестор келип ушундай системаны орнотсок болобу дегенден биз жок, болбойт дегенбиз. Неге дегенде мыйзам кабыл алына элек. Мыйзам кабыл алгандан кийин конкурс өткөзүлөт, ошо конкурстун ким жакшыраак условиялар берсе, ошол утса, ошол өзүнүн системасын, өзүнүн инвестициясын алып келип, ошол жерде ошол системаны курууга мүмкүнчүлүк беребиз деген ой бар. Анда дагы операторлор менен сүйлөшүп атканда бир чечимге келмейбиз. Ошондой системаны орнотууга баягы конкурс жарыялап атканда операторлор менен кошо отуруп, кошо карайбыз деп. Жылдызхан айтыбайына, мен эми комитеттин төрагасын катары жооп берип коеюн. Бул оборудование пока жок, ал курулуп элек. Эгер ошол курулганда, ошонун баасыга жараша, сиз айткандай жанагы наркынаба чыгат. Аны күтөлү. Кудай буйрса, мына оператор связьдар деле айтып атат. Бул 65 мамлекетте иштеп аткан маселе да, биз эми бул жаңылык эмес. Кудай буйрса жакшы болот деп атабыз. Мен бул мыйзамды мындай түшүндүм. Балким туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бул мыйзам аркылуу бүт элдерди ким кандай номер менен жүрөт, мындай бир ошол биздин абоненттерди контролдоо үчүн жасалып аткандай элес калтырат да. Анан бардык нерсени эле элдин мойнуна жүктөп коюу бул өтө жаман нерсе, өнөкөт болуп калды. Анысы деле элибиз азыр итке мингендей эле болуп атат. Же көмүр ала албаса, же электр энергияга азыр мына көрөсүңөр январда келет баасы. Счет станциялар келгенде элдердин чын эле абдан ачуусу келет. Ал талашсыз нерсе. Анан биз ушинтип мыйзам чыгарып алып эле сен Билайндан тияка которсоң өзүңүн номериң менен которуласың, анан кийин ушунча акча төлөшүң керек деп туруп, же частный компанияларга анда бир жакшы бир шарт түзүп берип атабыз, алар өзүнүн теге акчасын көбөйтүү үчүн. Ошону менен бирге элди контролдоо үчүн. Мына ушундай эле 10 секунд. Ошондуктан урматтуу коллегалар, биз кичине мыйзамдарды кабыл алып атканда ойлонбойлубу? Элибизге бул мыйзам пайдасы барбы же жокпу? Пайдасы жок болсо анда кабыл алып бербей эле коелу да. Рахмат, сөз суроо берүү үчүн Бекешев Дастанбек Далайбаевич. Рахмат. Биринчиден чекти коюп коелу. Урматтуу депутаттар, Дастан Далайбаевичтен сунуш түшүп атат.
суроолорго чек коюп коелу деп. Добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Чекке эме басып койбойсуз бары? Алдыман ап. Басып койбойсуз. Макул 57, каршы 1 бар, 58 катталды, 91 чек коюлду. Экинчиден, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдош керек. Мындайда бул мыйзам күчүнө кирсе, бул жарандарга милдеттүү эмес болот да, бул жарандардын укугу болот. Керек болсо ошол эле номер менен Билайнга өтөт, керек болсо ошол менен номер менен башка компанияга өтөт. Ошонусу жакшы да, анан ар бир оператор сотовой компании бул конкуренция болуп калат да. Каждому оператору сотовой компании придется новые услуги вырабатывать. Это наоборот конкуренция, и мне кажется, надо этот закон поддержать. В других странах это работает нормально, почему бы у нас это не сделать? Мы вот говорим то, что вот у нас уголь дорожает, это абсолютно не относится. Если хочет гражданин, поменяет, не хочет, не будет менять. Это же не в обязательно, это никого не заставлять не будут тут. Это все по желанию, вкусу, как говорится. Вы же знаете, вот мы имеем почтовый электронный адрес, имеем такой адрес. Мы же всегда стараемся так, чтобы этот электронный адрес или почтовый наш адрес, он был всегда, да, с нами, да, присутствовал. Так и с номером и многие люди хотят, чтобы на протяжении 10 лет иметь один и тот же номер, выбирать разные тарифы, чтобы не зависеть от сотовых операторов. Это называется отмена мобильного рабства. Отмена мобильного рабства. Ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө бар. И менин оюмча бул бизге абдан керектүү мыйзам. Рахмат. Это поможет, наоборот, сотовым компаниям конкурировать между собой. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Нуркулов Уланбек Калдаровичти. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен бул мыйзамды колдоп кетет элем, себеби дегенде Дастан Далабаевич эң туура айтты. Мисалы үчүн Улукбек Тойчубекович сурап атат, бунун канчалык кереги бар беле деп. Кереги бар, себеби дегенде сотовый компаниялардын бардыгы өзлөрүнүн услугасы үчүн бул абоненттер үчүн күрөшө баштайт. Себеби дегенде өзүнүн абоненттери башка абонентке кетип калбасын деп. Себеби дегенде ошол абоненттер тарифтерин азайтышат. Анан кийин бизде билебиз да, биз бир номерге үйрөнүп калганбыз. Биздин тааныштар, туугандар да ошо номерге үйрөнүп калган, ошого байланып, мен оюмча бул конкуренцияны жаратат. Анан кийин жанагы налогко түшкө турган эме азаят дегенде мен алысмын, себеби дегенде булар сверхприбыльный компаниялар. Өтө сверхприбыльный компаниялар. Булардын ал тиги 1 миллион доллары эчтеке эмес. Биз Кыргызстандачы булар 1 миллион долларды жанагы 100 сомдой эле көрөт. Билебиз сотовый компанияларды. Мен ошон үчүн силердин бардыгыңарды чакырып кетмекчимин. Ошол мыйзамды колдоп койгонго. Рахмат. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Бакир уулу Турсунбай. 95-жылы Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышында бир кызык окуя болгондо эл өкүлдөр жыйынында бир депутат сурап атат. Анда төрагасы Алмамбет Ибраимов эле урмат төрага, мен бир мыйзам таппай атам дейт. Ошондо сизге окшоп төрдө отуруп алып туруп, бөдөшө айтканда Алмамбет байкебиз. Силерге 8 килограмм кагаз таратылган, ошонун ичинде таап ал деп айтканда, 8 килограмм кагаздын ичинде бар дейт. Ошон үчүн бизге ушунча кагаздар берилип атат. Кагазды окуп көрсөңөр, урматтуу коллегалар. Бул жерде эми орус тилине берилип калыптыр. Ушуну бир кийин жетекчиликке айтып койсоңор, регулятивдүү таасирдин анализи кыргыз тилинде да келсин деп. Бул жерде орус тилине берилип калыптыр. Ушул жерде жазылып атат. Улукбек иним айткандай, аппарат эсиңиздерге алып койсоңуздар, Турсунбай Бакир уулунун эмесин, замечаниясын. Улукбек иним айтып кетти, операторлорду кошумча чыгымдарга душар келтирип атат деп. Мен ушу душар сөздү орус тилине окшош сөз таап алдым. Биз душить кылып атабыз, душар эмес аны. Операторлорду. Не үчүн айтып атам буну? Мына анализде өзү жазылып атат, урматтуу комитет төрагасы, комитет урмат төрагасы. Негативный последствия жазылып атат буякта. Увеличение разрыва между сильными и слабыми игроками, а следовательно и поглощение слабых неконкурентоспособных компаний более сильными дейт. И так Кыргызстандын рыногун бүт россиян компаниялар елеп алды. Бегаком, Билайн. Таптакыр эми башы монополия болуп калат экен буякта.
Экинчиден болсо, появление еще одного промежуточного звена оператора по созданию и эксплуатации базы данных может увеличить количество сбоев в работе сотовых сетей и снизить качество связи, дейді, урматтуу коллегалар. Мындан тышкары азыр айтып атабыз, туура керектөөчүлөр керек деп атабыз буну. А бул жерде анализде жазылып турат. Возможно, временное повышение тарифов, дейді. Биз керектөөчүлөргө каршы болуп атпайбыз буякта. Мен сунуш кылат элем, урматтуу коллегалар. Бул боюнча биз коомдук ууну өткөрөйлү. Парламентте жакшы кады салтка айланган нерсе бар, общественное слушание парламентский. Ошол жерде биз талкуулайлы бул маселени. Сөз суроо үчүн Сапарбаев Жомарт Рахатовичтен. Рахмат. Меники суроо эмес, мен колдоо иретинде айтып кетейин дедим эле. Биринчиден АРВны ким жазганын билбейм. Бирок дүйнөлүк практиканы алсаңар, жана да айтып кетишти, бул көп өлкөлөрдө колдонулат. Албетте, уюлдук телефондор компанияларынын өкүлдөрү каршы болот, анткени буларга мүмкүн чыгым келдирер. Бирок жеке керектөө үчүн ала турган болсоңор, анчалык деле көп чыгым болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, эч ким жарандарды мажбурлаган жок. Дастан Далбаевич айтып кетти. Кааласаң өтөсүң, кааласаң өтпөйсүң. Үчүнчүдөн. Төртүнчүдөн, жанагы монополия деп атпайбы? Муну кийирбесек деле монополия болуп атат. Бул дүйнөдөгү тенденция. Чоң компаниялар, майда компанияларды поглощать этип атат. Ошондуктан ошолордон коркуп эле каршы чыкканды мен ойлойм, бул туура эмес деп. Бул практика дүйнөдө колдонуп келатат. Болгондо да абдан жакшы колдонуп келатат. Бул биздин керектөөчүлөргө, биздин жарандарга керек мыйзам. Үчүнчүдөн эми контроль, жарандардын үстүнөн контроль деп атат. Мен ойлойм, биз симканы сатып алганда паспортты сөзсүз түрдө паспорт менен сатып алыш керек дегенде эле бул маселе кирген, контроль маселеси. Жарандарды контроль маселеси бул мыйзам долбоорго эч кандай тиешеси жок. Урматтуу депутаттар, мен колдоп кетүүгө чакырам, анткени бул замандын талабы. Анткени бул азыркы трендтердин талабы, ошондуктан колдоп коюңарды суранам. Рахмат. Сөз суроо үчүн Туманов Токтогул Туманович. Рахмат. Мен ойлойм, бул мыйзамды колдошубуз керек. Себеби мынакей элдерибиз 2-3 компанияда бай обслуживание болуп, ошого жараша телефондорду алып, башка чыгымдарды келтирип атат. Бирок бу жерде суроо туулат. Мына айтып атпайбы, сотовый оператор миллиондогон акчалар кетет деп, анан агентство жооп берип атат. Башка инвесторлор келип турат деп. Ошол инвесторлор азыр кургандан кийин, ошончо затрата кылгандан кийин баягы номердон номерге өткөнгө элден кайра ошол расходторун көбөйтүп, бүгүнкү күндө тарифтерди баягы бир оператордон бир операторго өткөндө единый тариф кылбай, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Бителден Мегакомго звонок этсе кымбатыраак болот. Ушул жагын, регулировка жагын ушу мыйзамга эл үчүн и операторлор үчүн баягы баары ыраазы болуш үчүн ушундай карап чыгыш керек да. Ушу жагынан кандай деп жооп бересиздер? Бүгүнкү күндө даярдык барбы, расчеттор барбы, кандай болот? Эл билиш керек да, бул мыйзам кабыл алып аткандан кийин эртең услуга кымбаттап кетпейби? Анан баягы сотовый оператордон өткөндө тоже услугалары канчалык турат? Ушуларды баарын бүгүн мыйзам кабыл алып атканда жооп бербесе, бул мыйзамга элдин арасында ар кандай бир жакшы дагы жаман да ой пикирлер пайда болот да. Ошону ачык айкын сиздер иштеп чыгып айтышыңыздар керек. Айтып койсоңуз деген сөз. Жооп бересиздерби, ким жооп? Тиги инвесторлор боюнча бүгүнкү күнү эки инвестор келди, бизге немелер түшкөн каттары. Бир инвестор 1,5 миллион деп атат, экинчи инвестор 2,5 миллиондон 2 миллион 800 миң долларга чейин деп атат. Баалары ар кандай болуп атат. Бирок ошол учурда эле ар бир инвесторго айтып атабыз. Биринчиден азыр мыйзам кабыл алынат, андан кийин мыйзамдан тиги өкмөттүн чечими чыгыш керек. Конкурс өткөзүп, операторлордун акча чогултпай эле, оператордор менен кошо бир ошо компанияны тандап алсак, бүт жакшы сапаттарын карап, баасын карап, тиги баасы өсөт дегенден мына жаныбызда ассоциация оператордун жетекчиси отурат. Биз сүйлөмдөрдү өткөзөбүз сотовый компаниялар менен, что услуганын баасы өспөйт. Мына өзүңүздө. Скажу по-русски. По
тарифы, несмотря на то, что затраты будут, допустим, это будут инвесторы, либо наши средства, мы не предполагаем повышать тарифы, потому что на самом деле конкуренция большая на рынке, да, ни Билайну, ни Нуртелекому, ни Мегакому невыгодно поднимать тарифы. Это вызовет отток абонентской базы. Поэтому тарифы будут такими же. Стабильно. Да, стабильно. Мен ойлойм, өкмөт тарабындағы контролдоо функциясын аткарып караш керек да. Тарифтер өспөш керек. Бүттүңүзбү? Рахмат. Суроолор бүттү, талкууга эч ким жазылган жок. Баяндамачы Жусупалы Калматович Турсунбай Бакир уулунан бир сунуш түштү, коомдук угуу өткөзүү боюнча. Ошону оюңузду айтып, ошол боюнча анан комитеттин дагы корутундусун айтып койсоңуз. Мен ойлойт элем, эми бул маселе азыр уже экинчи окууда каралып атат. Негизиден мен ойлойм, бүгүн палата чечсин. Мен ойлойм, колдоого ала турган мыйзам, анан муну кайра эле тияка бияка кыла бергенде, мен ойлойм, бул мыйзамда кадыры кетип калат. Мына жерде оператор связьдардын жетекчиси, агентство связь, өкмөт, Министерство транспорттун жетекчилери отурат. Мен ойлойм, бул 16-жыл иш аша турган материал, ага даярданышыбыз керек, өкмөткө мүмкүнчүлүк берип атабыз, бул ишти ишке ашырыш үчүн. Ошол үчүн экинчи окууда колдоп коюңуздарды өтүнөм. Корутундусу экинчи окууда колдоп коюңуздарды өтүнөм. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору экинчи окууга добуш берүүгө жөнөтүлөт.